Бактамла биз азыр YouTube, Instagram, TikTok жана башка сеттерден акча тапкан доордо жашап атабыз. Ушул акча адал болобу? Кээ бирлер арам деп жатышат. Эми мындай да бир нерсенин арам экенине кескин бир негиз же текст болбогондон кийин билмейинче биз ошолорду эч качан кесе муну арам деп айта албайбыз. Анткени ал жерге эч кандай акча кетирген жоксуз. Жөн эле мээнет кылып атасыз, адамдардын башын бириктиресиз, ошо мээнетиңизге жараша ал YouTube'дан сизге же берки сот сеттеринен сизге акча бөлүп берип аткан болсо эч нерсе болбойт, боло берет ал. Боло берет. Эгерде сиз акча берип, бир нерсе сатып алып, аны оюнга киргизип, айталы, мына машина. Ушу машинаны ойнотуп атабыз. Билет сатып алыңыздар, 2000 сомдон же 1000 сомдон деп туруп, 1000 адамга сатышы мүмкүн да, мисал. Анан ушул ойнотуп туруп, анан ким уткан болсо алып кетет, уталбаганы кала берет. Ушул арам, болбойт. Жок. Сиз мисалы бир буюм сатып аласыз. Айталы, бүгүнкү күндө Глобус деген бар, Фрунзе деген бар, да кайсы Народный элдик деген баягы магазиндер бар. Ошол магазиндерден сиз буюм сатып аласыз, чай сатып аласыз, тамак аш сатып аласыз, продукт дегеле азык-түлүктөр сатып аласыз. Ошолорго сизге квитанция берет. Ошо квитанцияңызды биз ойнотуп берели деген болсо, ал арам болбойт. Же болбосо, мына бензин куюп бере турган жер бар го. Ошол жерден бензин куйган сайын сизге эмне берет? Мындай талон бир кагаз бере бериши мүмкүн. Ошол кагаздарыңызды чогултуп келе бересиз. 1 айдан кийин, 2 айдан, 3 айдан кийин өткөргөндө бир убактысы бар да. Ушул убакта баягы бензин куюп алган квитанцияңызды алып келиңиз. Биз сизге ойнотуп берели. Ошондон бизден сиздерге бир белегибиз бар, ушуну ким утса утуп кетсин десе, бул адал болот. Эң негизгиси акча берип, бир билет сатып алып, ошол билетти ойното турган болсо, ошол болбойт, ошол арам.